Бишкекте жаш жигит имараттын 11-кабатынан кулап каза болду. Кече 18 мартта Бишкектеги имараттын 11-кабатынан жаш жигит кулап мерт болду. Маалым болгондой, окуя Манас жана Чокморов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анын кулаганы видеого түшүп калган. Объектте курулуш жүргөн жок, бардыгы жабык, эч ким жок. Кароолчунун айтымында анын денеси 3 саатка жакын жатып калган. Кырсык болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барышты деп билдирди күбөлөр Акипресс агенттигине. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан аталган бала өз өмүрүнө кол салып, имараттан боюн таштагандыгын билдиришти. Булак турмуш KG. Бишкекте пакистандык студенттердин батирин жаш жигиттер тоноп кетишти. Бишкек шаарында талап тоноо кылмышына шектелген жигиттер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 19 мартта шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түзүмдүн маалыматына караганда, 102 кызматына кече 18 мартта түнкү саат 12:30 чамасында талап тоноо фактысы катталганы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жөнөтүлгөн. Алар Пакистандын жарандарынын студенттердин батирине белгисиз 3 адам кирип, күч колдонуу менен 2 ноутбук, 4 уюлдук телефон, кол саат, ошондой эле 4000 сом салынган капчыкты тартып алышканын аныкташты. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары менен бирге ыкчам аракеттерди көрүп, анын жыйынтыгында шектүүлөр колго түшүрүлдү. Шектүүлөр 1997 жылы туулган АА, 2002 жылы туулган КН, 1999 жылы туулган ИЭ. Алар шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынышты. Булак турмуш KG. Санкт-Петербургда кыргыз мигранттарынын 5 жаштагы баласы үйдө жалгыз калып, түтүнгө ууланды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кыргыз мигранттарынын 5 жаштагы баласы түтүнгө ууланды. Бул тууралуу 18 мартта орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык 15 март күнү кечки саат 19:00 чамаларында апасы баласын үйгө жалгыз калтырып, өзү дүкөнгө чыгып кеткен. Ал учурда үйдөгү электр зымдарынын чукул туташуусунан улам чыккан түтүнгө кароосуз калган бала ууланып калган. Бала дароо шаардагы номер 5 балдар ооруканасына жеткирилип, учурда абалы туруктуу экендиги айтылды.